Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 17 мартка алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев менен Ятимов кыргыз-тажик чегарасын талкуулашты. Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов кыргыз-тажик чегара маселеси боюнча кезектеги жолугушуусун өткөрдү. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Маалыматка караганда өлкөлөрдүн өкмөттүк делегацияларынын башчылары сүйлөшүүлөрдү Бустондо, Тажикстанда жүргүзүшкөн. Алар чегараны делимитациялоо маселелерин талкуулап, жумушчу топторго калган тилкелерде чегара сызыгын аныктоо иштерин улантууну тапшырышты. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнүн Кыргызстандын министрлер кабинети билдирди. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995 +7 901 33 93 435. Авазбек, жолуңуздар шыдыр болсун. Зыяратчыларды Меккеге 20 дарыгер коштоп барат. 2024-жылкы ажыларды коштоп баруучу дарыгерлерге жыйын өткөрүлдү. Бул тууралуу муфтият билдирди. Анда муфтий Абдулазиз Кара Закиров дарыгерлерге ажылык сапарда кызмат кылуунун артыкчылыктарын айтып берди. Дүйнөнүн 4 бурчунан мусулмандар ажылык үчүн ыйык жайларга агылат. Ислам маданиятында ыйык саналган Мекке, Медина шаарлары Нур тосуу, Арафат өрөөнү болобу, баары ошол Куран түшкөн ыйык жерлерде экен. Алла Таала өзү сүйгөн пенделерин ажылыкка чакырары маалым. Сиздер 7 миллион элибиздин ичинен тандалып ажылыкка аттанып жатканыңыздар кокустук эмес. Ажылыкка ажыларга кызмат кылуу улуу жакшылык деп билдирди муфтий. Эскерте кетсек, ажыларга кызмат кылуучу 20 врач саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан бөлүнүп берилген. Дайыр Орунбеков Аспековдун президент жөнүндө айткан сөздөрүн четке какты. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун мурдагы тарапкери, азыр камакта жаткан активист Мелис Аспековдун соңку билдирүүлөрүн комментарийлеп четке какты. Бул тууралуу пикирин Орунбеков Facebook'тагы баракчасына жазды. Орунбеков Аспеков жазды делген каттагы маалыматтардын баары жалган экенин белгилеп, тескерисинче Мелис Аспековдун өзүн айыптады. Ал октябрь окуяларынан кийин Аспеков Садыр Жапаровдун атына жамынып алып, ар кимди опузалап, акча алып жүргөнүн, кийин ошол фактылардын бири аныкталып кармалганын белгиледи. Ошентип көп өтпөй эле Мелис Аспеков Кыргыз темир жолу ишканасына барып $250 миң алып кеткенин билинип, УКМК тарабынан кармалып камакка алынды. Мен билгенден эле Каныбек Туманбаевди $1 миллион бересиң деп кыйнаган. Ал кезде шайлоого даярдык болуп башталган мезгил болчу. Аспеков мындай учурдан пайдаланып, ири жана орто бизнесмендердин далайынын канын сорду окшойт. Акчаны сапырып, чүйдө улак чаптырды. Миллиондогон акчаны чачып Бишкекте эрежесиз уруш таймашын өткөрдү деп жазды Дайырбек Орунбеков. Мунун алдында чет жакта жүргөн башка бир активист Тилекмат Күрөн уулу Күрөнов Мелис Аспековдун абактан жазган катын жарыялаган. Анда Аспеков 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин өкмөт башчылыкка келген Садыр Жапаров башка саясий күчтөргө каршы күрөшүү үчүн мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдон $3 миллион жардам алганын жазган. Мелис Аспеков акчаны Матраимовдон өзү алып Жапаровго бергенин кеп кылган. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон Аспеков 2011-жылдын башында Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен $250 миң талап кылган деген шек менен кармалып, кылмыш иши козголгон. Кийин ал ишке $15 миң мыйзамсыз алуу жана Кара-Балта шаарында батирди кайра сатуу деген айып тагылып, алдамчылык беренеси да кошулган. Аспеков соттук жараяндарда күнөөсү далилделбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирип келген. Президент Садыр Жапаров анын дооматтарын четке каккан. 2022-жылдын мартында 1-Май райондук соту Аспековду күнөөлүү деп таап, алгач 7 жылга эркинен ажыраткан. Ошол жылы июлда Бишкек шаардык соту өкүмдү өзгөртүп,
Аспековду алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп таап, жоопко тартууга мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза берген эмес. Судьянын 6 жылдык абак жазасы каралган, опузалап талап кылуу айыбын күчүндө калтырган. Активист 2023 жылдын май айында президенттин ырайымынын негизинде абактан бошотулган. Кийин ал Facebook'та баракчасында пост жазып, пара катары берилди деген акча өзүнүн каражаты болгонун билдирген жана аны улуттук коопсуздук боюнча комитет кайра кайтарып бергенин жазган. УКМКнын төгүндөгөн 2023 жылдын сентябрында социалдык тармактарда Мелис Аспековго байланыштуу деген аудио жарыяланган. Мунун артынан Ички иштер министрлиги аны кармап, 2 бирене менен айып таккан. Аспеков ал айыптарды четке каккан. Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту быйыл 28 февралда Аспековду кылмыш жаза кодексинин 36 беренеси кылмышка даярдык көрүү жана 278 беренеси массалык башаламдыктар менен күнөөлүү деп таап, 7 жылга эркинен ажыраткан. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 2024 жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жиберип алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз да кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Тааланын сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге алла болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Ырчы жана активист Аскат Жетиген кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 16 мартта ырчы акын жана активист Аскат Жетигенди кармап 48 саатка камакка алды. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Венера Будайбекова билдирген. Жактоочунун айтымында атайын кызмат ырчыны Кочкор районунан кармап Бишкек шаарына алып келген. Венера Будайбекова түшүндүргөндөй, УКМК ырчынын видео билдирүүлөрүнөн улам бийликти басып алууга чакырык жасалган деп шек санап, 2022 жылғы кылмыш ишин козгогон. Аскат Жетиген ага байланыштуу бир нече жолу сурак берип чыккан. Тергөөчү ырчы сөздөрүнө байланыштуу экспертизалык корутундун негизинде кармалганын айткан. Атайын кызмат бул боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Аскат Жетиген ырчы, комузчу, обончу, композитор акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20дан ашык өлкөнү кыдырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Ырчы обончу айрыкча зарыкканда деп аталган ыры менен белгилүү. Аскат Жетиген 2021 жылдан баштап азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинде казинону иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы реформаларды айыптаган. Акыркы рет 2024 жылдын 15 мартында ушул видео кайрылууну жасап, бийликти каарып сөккөн билдирүүлөрүн жарыялаган. Видеону сиздерге сунуштайбыз. Арбаңыздар агайын, туугандар, кутмандуу күнүңүздөр менен.
Бүгін мен мына екі дос деген ешектерге қайырлайын дедім. Сізге көттір, білек. Далбай оптыр, білек. Сілерге қандай айтса зарашат, еп твайым айттар. Я. Өзінің қызықшылығы үшін митинг қылған атыптыр. Анан елді бұзу атат. Білек, еркексіңер еп твайым айттар. Қачан мұндай еркекше сөйлегенді, мұндай еркекше жүргенді үйренесіңер, Жемне қатынсыңар бұл, еп твайым айттар. Білек, мен министерствода иштеп тұрғанда қанша жол бардым әле. Мен депутаттарды қаулы алып атам, министрлерді қаулы алып атам, анан суткасына 24 саат иштеп атам. Анан қарапайым елдерді қаулы алып, менің ердің көтü, білек. Білек, мен министерствода иштеп тұрғанда күнді барчылам қойып, твайым айттар. Ертең жолғам, бірсі күні жолғам, дағы білек, 2 жұмадан кейін деп жүр, 3 жыл өтті, естігейіндер. 3 жыл өтті, еп, твайым айттар. Өзіңөрді емес, көлікіңөрді көрілек, еп, твайым айт, білек. Білек, мен сілерден не қызмат сұрадым біле, я. Я, мен сілерден не ақша сұрадым біле, еп, твайым айт. Айтқам, ей, $300 беріп қолашма, $300,000. Білек, мен 5 жылдың içinde Қырғызстанды дүйнөнің madani бор-боры қылам. Білек, мага кимиңер берсеңер осыныңар бірле, білек, Матраимовпы, нахуй, Бабановпы, кимиң болсаң осының бергіле, білек. Білек, өзі үстікесіңер, нахуй. Сілерсіңер мен нағам. Білек, Америка емес, орыстар емес, арабтар емес, сілерсіңер деп. Қанша жолы барды біле, твайым айт. Анан ем тұрғал сігейін, қорқпай осы, нахуй. Анан жоопқа толыд. Жоопты мына мен сілерден алам, еп, твайым айттар. Мына, еме, сілер ойлап атасыңарды, нахуй. Ушынты ескертіп қойыз деп, елге ескерткідешілер кімсіңер, нахуй. Я! Құдайсыңар бі? Я! Сілерді, біләйт, қошақтап тұрыпчы. Қошақтап тұрып ортқа салам сігейіндер. Өз қолменен салам, мына моу қолменен біләйт. Кектеңерді жұлып тұрып қой қалайын сігейіндер. Assalomu alaykum tuğanlar. Biz жаңы турга старт бердик 4-cü турубузга. Ушул машиналарга 500 сомдон билет алып бересиздер. Алдыңкы главный оюндан тааныштырып келейинчи. Бул оюнда өзгөчө, дискалары өзүнчө эле бир башкача. Ушул машинабыз главный туғандар. Жылы 97. 2-4 объемдо. Автомат, бензин. Общем мактай турган машина, видеодон көрүңүздөр, баа бересиздер. 500 сомго билет аласыздар, ойнойсуздар, утасыздар туғандар. Экинчи машинабыз кара Nexia. Birinci oyundagıday светті, қара Nexia 2010 жылғы. Бұл дағы таза, сонун. Экрандағы номерлерге байланышасыздар, билет алышқа шашылыңыздар туғандар. Чөткей. Эки матизибиз окшошкан, экөө тең 2008. Экөө тең жашы тең, вишня свет, голубой свет, 500 сом ушул машиналарды билет алып ойноп утсаңыздар болот туғандар. Билет алыш үчүн кандай? Биз описанияга номер жазып койдук. +7 925 906 2704 кылсаңыздар ушул номерде WhatsApp бар туғандар. Ушул WhatsAppка любой суроо бересиздер, жооп беребиз. Экранда көрсөтүлгөн М-банка акча саласыздар, ай жакында деп чыгат. WhatsAppка момент чек жөнөтөсүздөр. Жарым сааттан ашпасын туғандар. Билетиңиздер сразу барат. Каналга катталып бир-бирден билет алыңыздар. 4 машинадан тышкары бул оюнда 4 телефон бар туғандар. 128 памятте Samsung A15 деген телефонубуз. Samsung A15 4 телефон 128 памятте туғандар. 4 телефон 4 машина 123 миң сомдон пулубуз бар. 128 приз болот. Бул оюнда 3100 билет ойнолот туғандар. 3100 билет ойнолот. 4 машинаны 4 адам утасыздар, 4 адам телефон утасыздар туғандар. Шашылыңыздар, билет алышқа шашылыңыздар туған. Кыргызстан фармацевтика жаатында Өзбекстан менен кызматташууга даптаяр. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Өзбекстандын саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Асилбек Худояров менен жолукканын министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда алар Казакстандын Астана шаарында өткөн ШКУга мүчө мамлекеттердин саламаттык сактоо министринин 7-жыйынын алкагында кезигишкен. Жолугушууда медициналык билим берүү тармагындагы иш-чараларды координациялоо, кадрдык потенциалды жогорулатуу жана фармацевтика жаатында кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашууга өзгөчө көңүл бурулган. Кыргызстан үчүн фармацевтика тармагында чогуу иштешүү маанилүү. Биз Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы аркылуу калкыбызды сапаттуу дары-дармек жана медициналык буюмдар менен камсыздоо үчүн кызматташууга даярбыз деген Алымкадыр Бейшеналиев.
Бир катар футболчу Кыргызстандын курамасына чакырылган жок. Кыргыз футбол союзу үн катты. Кыргызстандын футбол бирикмеси дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында Кытайлык Тайбейге каршы 2 беттешке мурда негизги курамада ойноп жүргөн футболчулардын чакырылбай калганы боюнча үн катты. Бирикмеден билдиришкендей, курамды түзүүдө бир катар жагдайлар, анын ичинде оюнчулардын физикалык көрсөткүчтөрү өз клубтарындагы чет өлкөдөгү оюндардан бошобой жатканы, айрымдарынын жаракаттары бар болгондугу эске алынган. Курамага буга чейин командага чакырылбаган жаш оюнчулар киргизилген. Алар тандоонун негизинде анын ичинде Түркияда 2-13 мартта өткөн жашуун курамдагы машыгуу жыйындарынын жыйынтыгы боюнча тандалып алынган. Муну менен машыктыруучулар штабы команданы жашартуу мүдөөсүн билдирип, алар алдыңкы 5-6 жылда айтылган тапшырмаларды аткара алган курама болот деген ойдо. Бирикмеден билдиришкендей, команданы жашартуу иштери буга чейин курамада өз убагында муун алмашуу болбогондуктан жасалууда. Кыргыз футбол союзу жаңы оюнчуларды жооптуу эл аралык беттештерде сыноо менен муун алмашууга жакшы даярдык болот деген пикирде. Андан тышкары жаш оюнчуларда чоң мотивация жана стимул болгондуктан командада атаандаштык жаралат деп ишенет. Кыргыз футбол бирикмеси билдиргендей, оюнчу курамага чакыруу алганын привилегия катары көрүп, ага жараша мамиле жасап, жоопкерчиликтүү болушу керек. Тилекке каршы биздин кураманын жакында өткөн Азия кубогундагы ийгиликсиз оюн көрсөтүшүнүн себептеринин бири айрым оюнчулардын кураманын жана өлкөнүн кызыкчылыгына туура келбеген жүрүм-туруму жана мамилеси болду. Бул жагдайда ал оюнчулардын курамынын катарына кошулбай калышына себеп деп билдирет бирикме. Ошол эле учурда Кыргыз футбол союзу кураманын жана өлкөнүн кызыкчылыгына туура келбеген жүрүм-турум жана мамиле көрсөткөн оюнчулар кимдер экенин жана алар кандай күнөө жасаганын так ачыктаган жок. Ошондой эле команданын курамына мурдатан бери курамада ойноп жүргөн тажрыйбалуу футболчулар кирбей калган. Машыктыруучулар штабы алар менен алдын ала сүйлөшүү жүргүзүп, аларга келерки беттештерде үмүт артаарын билдирген. Бул ирет машыктыруучулар жаш оюнчуларга курамада өзүн көрсөтүүгө мүмкүндүк берүүнү туура көргөн. Эскерте кетсек, 21 жана 26 мартта Кыргызстандын курамасы дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында Кытайлык Тайбейге каршы 2 беттеш өткөрөт. Буга чейин Кыргыз футбол бирикмеси курамага чакырылган 28 спортчунун тизмесин жарыялаган. Курамага чакырылган спортчулардын катарында мурда негизги курамда ойноп жүргөн Фархат Мусабеков, Кайрат Чыргалбек уулу, Гүлжигит Алыкулов, Алимардан Шүкүров, Айзар Акматов, Бекжан Сагынбаев, Бактияр Дүйшөбеков, Эрнис Батырканов чок болуп чыккан. Ошондой эле күйөрмандар алдыдагы беттештерге чабуулчу Мирлан Мурзаев да чакырылаарын күтүшкөн. Депутат Токтогул ГЭСинде авария болгондон көрө жарыкты 10 сааттан өчүргүлө. Токтогул ГЭСинде авария болгончо керек болсо жарыкты 10 сааттан өчүрүү керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңеште ишеним фракциясынын жыйынында депутат Улукбек Ормонов билдирди. Депутат учурда Токтогул суу сактагычында суу азайып кеткенин айтып, ал сууктан чыгууга жетер-жетпесине кызыкты. Кудай сактасын, Токтогул ГЭСиндеги суу жетсин, канча күнгө жетерин билбейм. Бүгүнкүдөй суунун көлөмүнүн аздыгы Кыргызстандын тарыхында болгон эмес, туурабы деп суроо салган Ормонов. Суроого жыйынга катышкан энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев жооп берип, буга чейин суунун көлөмү өтө азайып кеткен жылдар болгонун айтты. Ал 2010 жылга чейин суунун көлөмү 6,5 миллиард куб метрге чейин түшкөнүн билдирди. Бүгүнкү күнү 7,3 миллиард куб метр суу бар. Биздин эсеп боюнча 7 миллиард куб метрден ылдыйлабайт. Азыр күн жылыса импорттук электр энергияны сырттан алуу боюнча келишимдер иштей баштайт деген Байгазиев сырттан келген электр энергиянын жардамы менен Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнө өтө азайтпай кармап калаарын билдирди. Андан кийин Ормонов сөзүн улап, Токтогул ГЭСинде авария болгондон көрө элдин үйүндөгү жарыкты 10 сааттан болсо да өчүрүү керектигин айткан. Токтогул ГЭСинде авария болуп, ишин токтотуп койгондон көрө элге ачык айтып, керек болсо жарыкты 10 сааттан өчүргүлө, жаап жашырып отурбагыла. Күн жылса деген сайын суук түшүп жатат, деди депутат. Жалал Абадта бычак жеген жигит каза болду, шектүү кармалды. Жалал Абад шаарында адам өлтүрүүгө шектелүү делип 21 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалымат караганда, шаардык милициянын өмөт бөлүмүнө телефон чалуу болуп, 14 март күнү саат 16:25 чамасында Жалал Абад шаарынын Борбордук базарында бир баланы башка бир бала учтуу нерсе менен сайып, окуя болгон жерден качып кеткендигин билдирген. Жаракат алган жаран ооруканага жетпей каза болгон. Бул окуяга тоо калдып, кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, экспертизалар дайындалган. Жалал Абад шаардык ички иштер баш башкармалыгынын өздүк курамынын иштөөсүнүн натыйжасында кылмыш ишинин бети изи суутпай ачылган. Кылмышка шектүү катары Жалал Абад шаарынын тургуну 2003 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Шектүү тергөөдө көрсөтмө берип сөз талашуулуша кеткендиктен бычак менен жабырлануучунун даалысынын асты тарабынан сайып жибергендигин билдирген. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.